Саламатсыздарбы, Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москвадан учуп келген экс-депутат Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келип аэропортто тосуп турган тарапташтар менен учурашты. Саясатчынын учагы Манас эл аралык аэропортуна конду. Бабанов дарбазадан унаасы менен чыкты. Андан кийин терезеден белине чейин чыгып, элди тынчтанууга жана сабырдуулукка чакырды. Мен УКМКнын кылмыш иштерим боюнча тараткан билдирүүсүн уктум. Мен ар дайым мыйзам чегинде гана иш алып баргам. Мени эч ким текшерген жок. Башкысы Кыргызстандын бүтүндүгүн сактайлы. Мени күтүп алганыңыздарга ыраазымын деп билдирди Бабанов. Менен сүйлөшкөндөн кийин унаасына олтуруп, андан ары жолун улады. Башкы прокуратура Айыл Чарба Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысына министрдин орун басары рангына деп маалым кат берилишинде мыйзам бузуу болгон деп тапты. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма-сөз кызматы кабарлады. Аталган министрликтин бөлүм башчысы Анаргүл Беккулиева 21-кылымдагы деңиз жибек жолу эл аралык жарманкесине жөнөтүш үчүн анын кызматын жогорулаткан маалыматты Кытайга жөнөтүү тууралуу маалымат интернетке жарыяланган. Ал кагазга министрдин орун басары Амангелди Исаев кол койгон. Чакырган тарап министрдин орун басары менен тең болгон кызматкердин гана чыгымдарын төлөп бере тургандыгын билдирген. Прокуратура тараткан маалыматка караганда, Беккулиева министрдин орун басары рангындагы деген жалган маалыматтын долбоорун өз алдынча даярдаган. Мындан сырткары, тышкы саясат боюнча мамлекеттик органдардын биргелешип аракеттенүүсү жөнүндө мыйзамдагы талаптар аткарылган эмес. Ал жарманке өткөрүү боюнча каатчылыктын өкүлү менен түзмө-түз байланышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында премьер-министрге мыйзам бузулган учурларда оңдоо жана күнөөлүүлөрдү тартип жоопкерчилигине тартуу боюнча сунуш киргизилди. Жогорудагы факт боюнча аталган министрдин өзү дагы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында маалымат туура эмес экендигин билдирген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына кармалды. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 9 августта караганын аталган мекемеден билдирди. Маалыматка караганда Атамбаев жаза кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери боюнча шек саналууда. Сот Атамбаевдин бөгөт чарасы Кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу фактысына байланыштуу тандалгандыгын кошумчалады. 8 августта күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын 2 күнүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган. Аны саат 19:00 чамасында күч органдары Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнөн сүйлөшүүлөрдөн кийин кармашкан. Кыргызстанда 2011-2017 жылдар аралыгында башкарган Алмазбек Атамбаевдин 2013 жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кетишине тиешеси бар экендиги айтылып, милицияга 3 жолу суракка чакырылган, бирок ал баруудан баш тарткан.